Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүнкү маанилүү маегибиз Ысык көл областынан чыккан Жети акенин таржымалы жөнүндө болмокчу. Бүгүн бизде мейманда Тилекмат аке фондунун ардактуу президенти Усупов Сабыр жана фонддун президенти Тилек Усупов. Биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы, биздин студиябызга куш келиптирсиздер. Мына бизде көптөн бери ушул Жети акенин таржымакалы жөнүндө биз өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүзгө айтып берсек деп ойлоп жүрдүк эле. Мына буйрук экен, бүгүн сиздер менен кезигип ушул жөнүндө кененирээк сөз кылалы деп жатабыз. Айтайын дегеним, бул ошол Жети акенин бири болгон Тилекмат акенин фондун жетектеп, ошол жердин негизги санжырасын тактап, толуктап билген адам катары. Анда алгачкы сөздү мен Сабыр аба сизге берсем, сиз ушул Тилекмат аке жөнүндө кыскача айтып берип, бул ким болгон, кандай болгон, эл үчүн кандай эмгектерди жасаган, андан кийин ушул фонддун түзүлүп калышынын негизги себептери эмнеде, ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Тилекмат акенин көлдө болсо Жети аке бол. Эң улуусу 110го чыккан Карачаке, бул болсо Карачаке деп коет. Ал 110го чыккан киши. Жаш сурасаң Карачаке бар, кимге Каргакеге бар дечи. 110го чыккан. Өзү Дархандан. Ошол жерде бий болуп туруп, ошол жерден өнүп өскөн. Андан кийинкиси эсептеп отурсак, андан мына Каргакенин эстелиги мурун тиги айылда болуп туруп, ал кышында каза болот. Кышында каза болгондо ошондо айтат, бир мени кышында кайда алып барасың, элди кайда чакырып коноктойсуңар мындай көмгөнгө дегенде, анан карга ошо өлөрүмдү айтыптыр. Мына азыр кыш катуу болду, азыр мени карга көмүп туруп жайында элге айткыла, мен өлдү деп ошондо чакырат. Анан ошондо келгенден кийин бүтүн бардыгы ыйлап, тигилер ыйлашат, булар ыйлашат. Ошондо 13 жаштагы кызы болот. 13 жаштагы кызы айтат, тиги байбичелери кошок кошпогондон кийин айтат, мен эле кошом деп туруп. Ошо 13 жаштагы кызы кошок кошуп бүт элди ыйлаткан экен. Мына Каргакенин мына мүрзөсү өйдө жакта, тиги айылдан өйдө жакта, кийинчерээк айылдын бер жагына таптатынакай кылып эстелигин тургузду. Атанын күмбөзү ошол жерде тургузду. Андан кийинкиси биздин экинчи акелерибиз болсо, Мойтаке. Мойтаке деген мынакей бул киши болсо, өзү көл жээгинин оң жагында жайлашкан көлдүн жээги. Бул киши адамга бата берип, адамга бүтүн бардын айтканы түз келчү экен. Өзү дарычылык жагы көп экен. Дарылап элдин бүтүн бардыгын баягы тигиндей мындай балалуу болбогондорго келгенде ошондо жакшы бата берип туруп, 1 жылдан кийин ушу балдары таптатынакай болуп төрөп тигиндей болчу экен. Андан тышкары бул куш жандуу болгон экен. Кушту, бүркүттү таптатынакай кылып таптап, ошону кыраган кылып, ошонун баардыгын билип турчу экен. Анан кийин талаага чыгып, охотадан болгондон кийин бүркүттү ошол жерден эле учуруп ийгенде бүркүттү өзүнүн үйүнө келип конуп калчу экен. Мына ошондой билимдүү, ошондой таптатынакай киши экен да баардыгын. Мына ошол киши кийинчерээк баягы чоңдордун баардыгы өлүп тигиндей мындай болгондо Жалал Абадта жаңгактын ар жагында курорт бар, ошол жерге көбүмүш экен. Ошондо айтат, мен аяк алып барбайлы, тиги тоңдун өйдө жагындагы эме жайга койгула дейт. Тияка сүйрөбөйлү, бияка койгула деп ошол киши. Бул кишини эмне себептен Жалал Абадка алып бармак болушат? Себеби бүтүн бардыгы чоңдордун баары, байлардын бардыгы бүтүн ошол жака алып барчу экен. Жалал Абадка алып барып койчу экен. Жалал Абадтын бер жагында эме бар экен да, ошо чоңдордун байлардын мүрзөсү бар экен. Ошол жерге коет экен. Мындай айтканда, жанагы Россияда эме
коюп атпайбы, Красный площадьта, Кызыл площадьта ошондо коюп атышпайбы. Ошол сыяктуу кыргызда деле ошондой экен да. Мына атайын булардын өзгөчөлөнгөн күмбөздөрү болгон чери болгон. Ошондой экен да. Андан кийин мына Садыр аке деп коет экен. Садыр аке ошол эле чыккан 1780-жылы туулуп 1865-65 өлөт. Бул киши болсо өңү суук, ушундай дардайган катуу эме киши экен, мындай сүрдүү. Бул киши айткандай бетке айтчу экен. Сен мындайсың тигиндей чоң кичинесине карабай туруп бүт бардыгын айтчу экен. Ошон үчүн бул Садыр акенин айткан сөзү бүтүн бардыгы убактысында келчү экен. Бул дагы өзүнчө Кудай Тааланын бир жакшы жараткан киши экен. Анан кийин Тилекмат аке болсо 1800-жылы туулган, 1963-жылы чыккан. Бул болсо мындай элчилик жагынан, кичинекей жаш жагынан төрөлгөндөн баштап эле бул киши дайыма бетке айтып, бүтүн бардыгын сылап, сыйпап, акырын көп сүйлөбөй, акырын гана сүйлөчү экен да, момундай болот тигиндей. Баягы кээ бирөө жакшылык кылам деп бирдемени алам, тигинден алам дегенде ошону акырын айтчу экен да. Сен албагын түз жүргүн тигиндей мында деп жүрүп. Бул кишини бир назар би өзү ошо атын койгон Тилекмат деп. Бул кишини 5 жашынан 7 жашынан Кытайга жиберет, эл менен көргүнүң, жерди көргүнүң, элди көргүнүң деп. Той сойго алып барса да ошо бер жака алып барып угуп турчу экен. Кийинчерээк 12 жашында Ош, Жалалабад, Наманган, Анжан, Кокондго жиберет. Ошо жака барып да көргүнүң деп, ошо жерде 1-2 жыл жүрүп, татынакай бардыгына сүйлөшүп, билип, ким менен кандай сүйлөшөт, барын салт санаасын билип бардыгын. Ушундай билгенден кийин, анан кийин бул киши абдан жетип калганда бардыгы атагы акырын элге чыга баштайт. Тилекмат ушундай болду, Тилекмат тигиндей болду деп. Анан Тилекмат кийинчерээк Кокон хандыгы келип туруп, Тамганын жанына келип туруп, биз Бишкекти Бишбекти караттык, Нарынды караттык, Кошкорду караттык, бардыгын караттык, бардыгы бизге налог төлөйт, мындай акча төлөйт деп туруп, ошонун бүтүн бардыгын айткандан кийин Бугу урусунун падышасы келсин деди. Падышасы келгенде баягы байы келсин дегенде Боронбай, анан кийин Сартаке, Мойтаке, Садык Кыдыр аке, бүт бардык акелерди чогултуп туруп, анан кийин ошол жерден сүйлөшөт. Кимди жиберебиз деп. Анан кийин Тилекмат ажерге катышпайт. Убактылуу жылкычы болуп жүргөн. Атасы да жылкычы, өзү да жылкычы болуп жүргөндө, анан кийин бай 2 күн болот, 3-чү күн болгондон кийин ошол жерден отурганда Сартаке айтат. Сартакенин аты Сартпай. Сартпай эркелетип Сартаке деп койгон. Анан кийин 3-чү күн анан кийин отуруп, анан эмне үчүн сиз сүйлөбөйсүз деп Боронбай айтат Сартакеге. Анан кийин ойлонуп отуруп, анан кийин акырын үнүн чыгарып, бул ишти бүтүрсө Тилекмат бүтүрөт дептир. Тилекмат жакшы эле, ошондо 20-га чыга элек, 18-19да эле болот экен. Анан кийин атасы Жылкайдар да ошо жерге болуп туруп, анан кийин ошол жерде сүйлөшкөндөн анан Боронбай айтат, сен барып балаңды чакырып туруп бул элчи болуп келсин, сүйлөшүп кел деди. Анан кийин эшикке чыгып, бир аз чыгып барып кайра келип туруп, мен өзүм эле барайын дейт да Жылкайдар. Анан айтат, сен өзүң бара албайсың, сен ал ишке азырынча кереги жок. Тилекмат билет. Тилекмат сөздү да билет, бардыгы адамгерчиликтүү болот. Ошон үчүн Тилекмат анан кийин жолдо ушундай мурун элчи жиберсе, аларды өлтүрүп, тиги Кокон хандыгында жанакы чоңдор айласы кеткенде эмне кылам деп туруп, анан ыйлап жүрүп отуруп, анан жакындаганда айтат, эмне болду ата? Айтат, ушундай дегенде, ага эмне переживать этесиң, ал жөнөкөй эле иш экен, аны такыр эле ойлобоңуз, ал ишти бүтүрүп келем, ал эмне экен деп. Анан бүтүрүш үчүн айтып баргының деди. Биринчи мага печать, мөр, жакшы ат, тилмеч, анан жаныма
40 жигит болсын деди. Биягыма 20, биягыма 20. Ана мен мындай кирип барганга биягы колтуктап туруп 2 жигит менен мен кирем, анан өзүм сүйлөшөм деп. Анан кийин ошентип бардыгын айткандан кийин 3 күнгө жет, 1 сутканын ичинде, 1 эле түндүн ичинде даярдап, анан тилекмат чакырат, анан айтат, мага момундай кийим керек, мага момундай керек деп туруп, мен бай болуп барышым керек деп, акырын печетин алып, анан кийин акырын 40 жигит менен жөнөйт. Жөнөгөндө тамганын жанына келген тарсылдатып атканда, берке жигиттери качып кетет. Артқа, оқтан қорқып, атта үркіп, Тилекмат атам болса түп-түз эле кыйшайып түз эле барат. Анан кийин баягы жети эмени кайтарып койгон, мындай пост кылып. Ошолордон барып анан кийин акырын жакындаганда дорожка кылып коюптур, жана килем түшөп. Анан аттан түшүп, анан акырын кийин төрдө отургандарга салам берип туруп, анан ошол жерден сүйлөшө баштады. Сүйлөштү тиги Коконду хандар менен. Ошондой Ташкентте келеттигилерден келет, ошол жерде отурушканда ошол жерде айтат. Бул эмне дегенде айтат, мен чакырып турсуңар, мен бугу элинин ханымын дейт. Боронбай эмне болот десе, Боронбай жөн эле бир кичинекей эменин улуттун кичинекей эле бай болот деп коюптур. Анан ошол жерден келип туруп анан айтат, эми кандай кылабыз? Согушалыбы дейт. Согушсаң согуш, менин элим даяр турат тиги жерде. Эгер кан төкпөй эле мындай сүйлөшөбүз десе, кандай айтыңыз деген, анан айтат, Пишпек кирди, Нарын кирди, Кошкор кирди, Жумгал кирди, бардыгы бизге баш ийип эметет. Анан Тилекмат айтат, атабыз, алар киргенден кийин биз, туугандарыбыз киргенден кийин биз кайда барабыз качып? Биз да болобуз дейт. Анан ошол жерде сүйлөшүп отуруп, анан айтат, налогуңар кандай болот дептир. Мына налогуңар кандай болот десе, 100 койдон 5 кой. 100 уйдан 3 уй, 100 жылкыдан 3 жылкы деп туруп бардыгына. Алыңар жеңил эле экен, алып беребиз. Кайсы маалда дептир. Эми аны кайда жеткиребиз десе, анан Бишкекке жеткиресиңер, андан ары алып кетебиз дептир. Эми болуптур деп айтат, анан кийин сүйлөшүп отуруп, эми бизден силерге жиберген бир элчибиз бар эле. Алардын баарын өлтүрүп түшүңөр. Кыргыздын эмеси салты боюнча ошолорго кун төлөшүңөр керек. Быйылкысы ошол кум менен кутулушуңар керек дейт. Анан макул болот тигилер. Ошон менен 1 жылдык налогун бербейт. Кийинки жылы дейт. Анан кийинки жыл болгондо анан Тилекмат атам келип туруп айтат, Боронбайга, мына ишти бүтүрдүм, бардыгын бүтүрдүм. Эми биз башкача болушубуз керек деп, анан кийин Тилекмат атам акырын айтат да, ойлонуп көргүлө дейт. Мына биз биякта Кытай турат. Биякта мына Кокон хандык бүтүн бардыгын бизи талапсыз. Биз орустар менен болушубуз керек, Омскиге Ом деп койчумун да. Омский эмес, Ом деп койчу. Омдо барып ошондо чоңдор менен сүйлөшүп, жакшыруун барып Тилекмат. Анан ошондо айтат, биз бугу эли Россияга киришибиз керек дейт. Анан кийин Россияга киребиз дегенде болуптур деп, тиягын карайт, буягын карайт, кана картаңар барбы? Ким менен чектешсиңер? Кытай менен тиги менен чектеш болгондо карта керек. Могу жерде бул бугууруну экен, бул Кыргызстандын жер территориясы экен, ошенткенде болуптур деп кайра келип туруп, анан кийин бардыгын даярдап туруп, анан кийин Омскийге барат, Омскийден анан кийин Санкт-Петербургга жакшынып барат Тилекмат атам. Ал жерге барып туруп, баягы чоңдор менен сүйлөшүп, бүтүн бардыгын бүткөндөн кийин анан кийин дагы айтат да, кана карта деп, картаны экинчи жолу алып барып көрсөтөт. Мына картаны, мына Кытай менен, биягы Кокон хандыгы менен болгондон кийин биз Россияга өз каалообуз менен киребиз деп туруп, ошондо 1823 жылы уже бугу эли Россияга карайбыз деп туруп, ошондо Кыргызстан. Анан ага чейин анан кийин Кокон хандыгын кантип кууш керек? Анан орустардан Тилекмат атам сурайт. Силер бизге ок дары бергиле, тигиндей мындай кылып, Коконду айдап чыгалы деп. Анан Коконду келип туруп, анан согушуп турган айдап чыгат, Кыргыздын территориясы калып калат. Анан Кытайга тигиндей болуп, бүтүн бардыгын ал жерде бүтүргөндөн кийин, андан кийин Тилекматты Кытай менен калмактар
кыргыздардын ханы жок, ууру, адамкерчилиги жок, басмач деп жамандайт да. Анан кийин ошол жерден Боронбойго жиберет, анан Боронбой айтат, мынакей момундай болуп дагы келди эмеден деп. Кытайдан келди деп. Калмактар болсо тиги Кытайга жазыптыр. Мынакей кыргыздар ушундай эчтекеси жок, ушундай башы жок, ууру тигиндей мындай дегенден ана жерден армиясы менен келип текесте күтүп турат. Текесте күтүп туруп, анан кийин ошол жерде күткөндөн дагы кимди жиберебиз? Анан Тилекматты жиберет. Тилекмат айтат, давай барып келгин дейт. Анан кийин барып кел дегенде макул дептир. Анан кийин айтыптыр, мен барсам хан сыяктуу барам. Өзүңдүн атыңды бер, өзүңдүн бүтүн бардыгы жорго соргосу менен 40 жигит менен баягыны айтып туруп, анан кийин тиги Кокондон баягы сүйлөшкөндөн кийин Тилекмат атама ак кызыл калпак кийизет, анан шепкен кийизет. Ошону келгенде Мураталы деген агасы тартып алат. Анан айтат, мен ушундай кийип барышым керек десе, анан кийин тиги берип сураса болуп тура ал десе, анан кийин Мураталынын аялына бербей коет. Ана мен атам, Тилекмат атам, аттан секирип түшүп, жүктүн арасынан оодарып турганын алып алам, кийип алып барат. Ага чейин тиги Кокондон Жылкайдар уулу Тилекмат деп туруп, мөөрүн бастырган ханы деп эмеси деп туруп баскан кагазын мен алып чөнтөгүнө салып койгон да, көрсөтпөй. Анан ошону барып туруп, анан тиги көл Кытайдын чек арасына барганда жетип посуп турат. Жетип поско кирип туруп, анан кийин мага көрсөткөндөн келатат деп туруп, анан тозуп, эң акыркы посуна келгенде тияктан айтат, Тилекматты ак кийизге отургузуп, биягынан 10 жигит, биягынан 10 жигит көтөрүп алып келсин деп. Анан кийин алып келебиз. Ошончо маселелерди чечкенден кийин кыргыз элине тиешелүү аны иш чарадагы сыйлап ошондой деңгээлге көтөрүп калышаттыр. Анан кирип туруп, анан Кытайдын баягы чоң менен сүйлөшкөндө ошондо айтат, мынакей ушундай тартиби жок, тигиндей мындай дегенде, анан болуп тур дейт. Эми тартиби жок болгону андай эмес, мына тартип деп туруп, мөөр басылган хан деп туруп берет. Аны окуп туруп, анан тигилер айтат, что эмне силер ушундай калп айтасыңар, дегендей мындай деген жок. Анан сүйлөшүп туруп, анан айтат, болуп тур деп. Тилекмат катуу айтпай, көп айтпай, аз таптатынакай акырын айтып коет да. Анан келе ошону сүйлөшүп отуруп, тамагын ичип дегендей кылгандан кийин, анан кийин айтат, тиги калмактар чакырып, кана силер каны жок дейсиңер, мына Тилекмат хан. Мына тигиндей ууру дейсиңер, кармаган, кана ууру бар бекен, бир ууру кармадыңарбы? Эчтеке жок. Анан силер туруп алып эле жана ханы жок, мындай кишилерди жоготуш керек, басыш керек деп эле кыйкырасыңар. Анан кандай болот? Мына таптасынакай каны турат. Көрсө тектүү эле экен деп. Мынакей деп турган ошол жерден анан кийин тиги калмактар да айтат. Биз Бейжиңден келдик. Пекинден келип туруп, мына буяка армияны алып келдик. Кол салабыз деп туруп, ошонун келгенин, тамак ичкенин бүт бардыгын силер төлөп туруп калмактар жибересиңер деп кууп жиберет. Ошентип Тилекмат ажерден анан кийин ага кызыл тебети, кызыл кийгизип бүтүн бар ошол жерден генералдык наам берет. Аны алып келтирип, анан келип туруп бүтүн баарын көрсөтүп, мынакей деп Боронбойго айтып туруп, анан элдешип бүтүн баары. Анан ошондо баягы ууру кылган, тиги кылган жигиттердин баарын чакырып келип айтат. Экинчи жолу калмактарга барып, тияка барып, эч убакта силер уурулук жасабагыла. Мен барып туруп, мен айттым, соода сатыктын баардыгын биз силер менен момундай алака болуп атсак, анан бизди ушинтип айтты, уят кылды. Экинчи мындай ууру кылсаңар таарынбагыла. Анда силерге башкача эметебиз да. Анан чара көрүлөт деп. Ошонткенден кийин анын айласы кетип калат. Анан бүтүн баардыгы бияктан карап отурса, Ормон хан, мен Ормон менен тиги бугу бир тууган. Бир атанын малы, бир эненин балдары. Анан экөө бөлүнгөндөн бирөө сарбагыш болуп, бирөө бугу болуп кетет. Анан бу Ормон бияка чүйдүн хан токмок тиги
биякта эмеге чейин Кошкорго чейин ээлеп турганда. Анан кийин акырын барып Рыбачыга чейин барышат. Рыбачыга чейин барып жакшы экен деп андан ары келип Оргочордун үстүнө отуруп тиякты карайт, биякты карайт. Ой, сонун жер экен, бул Сарыбагыштын жери экен, буну Кытайга кууп салып ошо келебиз деп анан согуш ачпайбы. Анан ошондо согуш ачкандан кийин ошол жерден Балбай, өмүр деген баатырлардын баарды дагы үч жерден коюп коюптур. Анан кийин бүтүн баардыгын тыкылдатып даярдап коет. Ага чейин Балбайды болсо бир акырын барып туруп бир улагуур еңип келем дегенде бир кемпир кармап туруп кулагын кесип туруп орго 1 жыл кармап коет. Ормон. Анан чачы өсөт, тиги өсөт, ордо жатып. Анан кийин 1 жылдан кийин аны Сартаке анан Тилекмат барып туруп анан бошотуп келет. Бошотуп келгенде эшикке чыгып баратканда кирип үйүнө, боз үйгө кирип мындай көрүп, эшикке чыгып баратканда анан аялы айтат: "Ормон, сен туура эмес кылдың. Эмне үчүн туура эмес кылдың десе, муну чыккандан кийин жууп, тазалап, жакшы кийинтип, жакшы ат мингизип туруп жөнөтсөң болмок. Мына чыгып баратканда босогону басты, босогону чыркыр, боз үйдүн босогосун басканда жыгачы сынып кетет да." Анан ошондо айтат: "Мына көрдүңбү, бул эркек жолборсу экен, сен ургачы жолборсу экенсиң" дейт. Аялы. Көрдүңбү, аялынын ушундай адамкерчилиги. Карап туруң дейди. Артын карабай түз кетет дептир. Ажалың ушундан дептир да. Ушундан бирди көрөсүң деп. Анан согуш башталгандан кийин сразу Балбай аты менен чаап, качып, бардыгы уже утулуп бараткандан кийин бер жакка учуп келаткан Рыбачыдан өткөндө семиз кишине ат көтөрө албай, анан кийин аттын буту сынып, аңга түшүп калгандан кийин акырын барды качып кеткенде анан Ормонду кармап келгенде анан Балбай келип туруп сайгынды бу Табарска саят да. Сайгандан алып келип Боронбайдын баласы Өмүрзак деген ал Балбай Ормондун кызын алган, куда болчу. Анан кийин коем муну аман эсенинде жеткиребиз дейт. Аман эсенинде жеткирип кызына төө менен акырын ошону эметип Тилекматка сүйлөшөт, Сартакеге сүйлөшөт, Карачакеге сүйлөшөт, бүтүн баарды сүйлөшүп туруп эметели десе анан кийин Балбай айтат: "Бул түрүү кетпеш керек, өлөт" деп туруп анан кийин мурун кыдык эмеде черик бир ушундай мээлеп сонун аткан шылк этмеси бар экен. Аны тартып алган, анан ажырашып, анан ал бир кыз менен сүйлөшчү экен. Ал кызды тиги Ормон токолго алып алат. Анан ошондон ал ачуусу келип анан кийин тиги Балбайга барып, Балбайдын тукумун ошондо жүрүп калат. Анан ошондо жүрүп калгандан кийин колго түшкөндөн анан кийин кек калат да. Эми кызын тартып үйлөнөм деп турган эмен тартып алса, анан акырын кирип тигинде кетерде бычакты алып алып туруп акырын мындай тиги эптеп колтуктап эшикке мындай төөгө атка мингизип жеткирели дегенде келип туруп жүрөк боякка сайып туруп ороп алат. Анан ошондо катын бугу жедиң го деп турган ошол жерден өлгөнүн анан кийин нар төөгө жүктө кызын жетелетип алып жөнөтөт. Анан ошондо кетип баратканда анан кийин Тилекмат атайым Сартаке чыгып айтыптыр: "Карап тур, муну ургачы нарга төөгө жүктө, нарга жүктөгөнүң туура эмес" деп. Анан кийин нарга жүктөгөнү кетип бараткан биягынан бир чалып, мындай чалып кетиптир да төө. Айтыптыр: "Бул 3 жолу чабат экен. Ормондун балдары төрөк. Бул 3 жолу келет экен, ошондо согуш болот" деп. Анан Ормондун баласы келип туруп 3 жолу эметкен, анан кийин бир таптатынакай көлдөн чыккан сулуу кызды сонун атты мингизип алып анан баягы келатканда биякка чабат, тияка чабат, ошол кызды кармайбыз деп кууп жүрүп, анан кийин эси болуп калышат. Анан кармай албай, анан кийин бүтүн баардын талкалап, анан тиги Ормондун баласын колго түшүрөт. Колго түшүргөндө анан буту сынганда эмеге кумдан мындай
керебет жасап, ошо комуга жактырып коюптур. Анан кийин келип, Балбай келип, кандай тигиндей жакшы болуп калдыңбы? Тигиндей, о, жакшы болуп калгандыр. Ана бутуңду көрсөтөйүн деп бутуң сындырып койчу кайра. Баягы мурдакы кегин унутпай, өчүн унутпастан. Ошентип бүтүн баарын бутун талкалап жүрүп, анан кийинчерээк анан аман эсен жиберет. Анан кийин келгенден кийин анан ормонду өлтүрдү, кум берсин деп анан кийин Тилекматты жиберет. Тилекмат ага барыш үчүн Калыгулга барат. Калыгул туугандары да Ормон-хандын агалары болот. Анан кийин барып туруп анан сүйлөшөт. Ушундай болду, кандай кылалы десе, анан кийин Калыгул айтат, мен жаныман чыкпа, мен жаныман чыксаң өлтүрүп коюшу мүмкүн деп. Анан Калыгул барып туруп эмелери менен сүйлөшүп, бүтүн баары сүйлөшсө эле, сен ошентип мынакей өлтүрүп, мына баласы монтип бутун сындырып, ошентип кыйнап туруп өткөн. Анан айтат, ар бирибизге 40 кыз бересиң дептир. Ар бирибизге 40 келин бересиң. Ар бирибизге дагы ошентип туруп бүтүн баарын эметип, анан кийин бизге төөдөн ошо 40 бересиң деп. Андан көбүрөөк айтсак, жылкыны бересиң, койду бересиң, баардыгын берип туруп, анан кийин бизге дагы андан тышкары Боронбай, Тилекмат, Сартаке, могу акелердин баардыгын алып келгин, анан кутуласыңар дептир. Анан Тилекмат айтыптыр, мунун баардыгы абдан эле көп го, бул болбойт го. Мындай ченеп сүйлөбөйсүңөр десе, анан кийин болбойт. Ага чейин мурун Кененсары Орузбай деген казактар кыргыздын жерине кызыгып, Токмого чейин ушундай сонун жер экен деп туруп ээлейбиз деп Кененсары Орузбай тиги эмеден чыгат да, Казакстандан келип туруп согуш ачып, бүтүн баардыгын согуш ачабыз деп турганда, анан кийин Ормон-хан анан чакырат Тилекматты. Кандай кылабыз, мындай кылып атат дегенде, анан Тилекмат айтат, кечиндеси, түндөсү ар бир атка артына кийиз күйгүзөсүңбү, же болбосо шычырганак күйгүзөсүңбү, тедияктан тигиндей жөн эле жайнатып туруп, түн ичинде жаркырап туруп, ошону айдагынын шаарды көздөй, тиги тоодон, ой, кыргыздардыкы бул көп турбайбы деп, анан кийин Кененсары Орузбай эметет дептир, коркот дептир. Анан кийин согуш ачып туруп, анан кийин Токмого келген, анан бүт баардыгын өлтүрүп, казактарды. Кененсары Орузбайды башын кесип алып, канжыга байлап, анан кийин эмеге салып алып, газ өйдө көтөрөт. Анан кийин иче-карын жарып туруп, кашка жилик, күң жиликти тиги көлдүн, тиги саздын тиги башынан, бу башынан иче-карды мынтип ороп туруп, анан айтат, бул эмне болду десе, казактар келбесин деп. Ошондой саясат болгон экен да. Андан кийин ошентип баардыгы куунсун болгондон кийин, анан кийин коем. Кыргыздар бугуларды дагы чаап алабыз деп туруп, анан казак төрөгө кол сурап кетишет. Бул чоңдор бүтүн баардыгы. Анан кеткенде болуп тур деп туруп, анан кийин ага чейин Тилекматты таарынтып, Текеске кетип калат таарынып. Анан бир чогулуп отургандан кийин анан айтат, мына момундай бугуларды азыр чапкан атат. Мынакей тиги Сарыбагыш болсо казактын төрөсүнөн ылайыктап, мына кол сурап келип, мына чапкан атат. Анан кийин ошодо отургандан айтат, Тилекматты чакыргының дейт. Сартаке. Тигилер айтканы Сартаке айтат, бар Тилекматты чакыргын дейт. Тилекмат болсо бир тойдо отурган, бу тигинде тамак ичип отуруптур. Анан айтыптыр, барган жигити, сени Сартаке чакырып атат, Боронбай чакырып атат дегенде, ошол жерден эле эмесин, устуканын алып анан ошол жерден жөнөйт. Үйүнө кирбейт, үйгө айтып койгула, мен көлгө кеттим деп. Анан кийин көрдүңбү, өзү эли үчүн, жери үчүн бүтүн күйгөн киши. Анан келгенден айтат, ушундай болуп атат. Тиги Сарыбагыш болсо төрөгө барып туруп, казактарга кол сурап, 40 байталын алып, алтын, күмүш, бүтүн баарын алып кетиптир. Анан кийин кантип чакыргандан, кантип барасың десе, давай болуп тур, барайын эл үчүн, жер үчүн деп туруп, анан ошондо жакшы тигиндей мындай кошпой сүйлөгөн
карач, чоң карач, кичине карачты, чоң карачты алып барам дептир. Анан сага эмне керек десе, мага эчтекенин кереги жок, жөн эле жанагы жүз ачы керек дейт. Жонум да шакекти, анда шакек анда деле жок болсо керек. Анан жүз ачы дейт, анан кийин болуптур деп барса, казактарга барса, анан ошол жакта дүбүрөп шумдук болуп жүрөт. Анан төбөчүсүнө жолугуп, төбөчүсү менен сүйлөшүп айтат, Калманбет деген төбөчүсү бар экен. Айтат, ушундай келик десе, ой, ой, коюңуз, сен жакшы киши экенсиң, кете берчи, өлтүрүп салат дегендей. Анан таң аткыча ошо сүйлөшүп туруп, анан айтат, бүгүн таң атканда тетиги булакка барат. А жерде булакта ысык, жылуу суу бар. Ошону менен даарат алып туруп, анан кийин бүтүн бара намазын окуйт, анан буура суурара төөлөрүн көрөт. Жолуксаң ошол жерде жолугасың дейт. Болуп тур дейт. Анан кийин баягы таң атпай да төбөчү экөө акырын барып туруп, анан мышыкча жатат. Баягы мурун балда суу куюп берчү да. Анан мен чоң атам барып колуна суу куйганда, ой, кайдан келдиң тигиндей мындай дегенде эле, мен жакшылык үчүн келдим, сизди жакшы көргөн үчүн, ушу сизге суу куйганыма мен Кудай Таалам ушунчалык рахмат сүйүнүп атам дейт. Анан эмне болду дегенде да, бизде Төрөкан деген кыз төрөлгөн. Ай десе ай, күн десе күн. Ушундай татынакай, чачы жөнү жерге тиет, бойго жетип калды. Ошону сизге алып келдим дейт. Ошону сизге энчилеп, мына сарбагыштар бугуну чабабыз, биз Кытайга кеткен атабыз дейт. Ошонткенде анан кийин эми келип калыптырсың, болуптур деп туруп, ой, кайра айтчы, жанакы эмне деген. Анан айтат, бизде Төрөкан деген ушундай сулуу бар, күн десе күн, ай десе ай, бүтүн барды адамгерчиликтүү, жөн эле жаркылдап турат деп ошентет. Анан кийин баягы тигини алгандан сүйүнөт да, жоолукту алгандан. Анан айтат, бул жерде сарбагыштар менен айтыша аласыңбы дейт. Ушундай келди эле. Айтышам дейт. Анан кийин эле азыр чай ичкени барабыз, чай ичтерге барабыз десе, анан кийин сарбагыштын бүт чоңдору отуруптур. Анан кийин эле тиги казактын төрөсү киргенде эле, анын артынан кирип барып эле Тилекмат атам оң жамбашын басып отурат. Анан тигилер чыгат, канды ормон кандыган тигинти, мамты, эме кунун берген жок, тигиндей мындай деп эле, ушинтип эле жаман деп эле, жөн эле сабачудай болуп ошентишкендер. Анан отуруп чыкпай отуруп, анан кийин бүттү. Эмне ушу 40 качырың, жанагы темир тезекти алып келип, эми Кенесары Орусбайдын эмесинен кутулган атасыңбы? Ошону берген атасың деп туруп, бүтүн баарын айтканда эле, тиги бул айтылбай жүргөн эле, анан кийин бир абышкасы бар экен, 80деги абышка. Анан этек жеңин кагылып туруп, ой, акмактырбай, булар менен сүйлөшүүгө болбой турбай, булар менен кантип чай ичем деп туруп, акырын чыгып кетип калат. Андан кийин бир 23деги баласы бар экен, деги эменин, казактын. Анан айтат, аке, муну баштарын кесип салайын десе, жок, айылдан аман эсен чыгарып ий дейт. Айылдан аман эсен чыгарып ий деп, акырын чыгарып ийгенден анан кийин Тилекматты алып калып, анан кийин ошол жерде бир айча алып калат Тилекматтын, тигиндей сүйлөшүп. Анан Карачка айтат, сен баргының, Боронбайга айткының, Сартакеге, берки акелерге айтып туруп, көлдүн жээгинде канча мал болсо, ошо жанакы түптүн бер жагында Жыргалаңдын суусу бар. Ошол жерге боз үйдү тиксин, жаркырап туруп, соп-сонуң бардыгын даярдасын. Мен биякта болом деп, анан кийин ошол жерде конок болуп отуруп, атасы куш берет. Анан ал кушту ушунчалык кыраган куш болот да, анан томогоомусу менен эметип туруп, аны учурганда бер жактан дагы куш барып туруп, анын томогосун алып келет. Куш болсо тиги жерде коён кое берген, коёнду же болбосо ошону алат. Ушундай атасы ушундай кемеңгер саяткер болуп, ушундай эмени билет экен да, мал салды, атты, ошо эмелер таптагы, куш таптагы. Ошондон көрүп, тиги казак жөн эле сүйүнүп, эл бар, элдин баары, ой, бул ушундук турбайбы деп. Анан Тилекматты бир боз үйгө жаткырып коет да, анан кийин бир
Айжаркын деген бир таптатынакай келинди жылкычынын аялы экен, ошону обслуживать этет экен, суу берип тигиндей жатат, тигиндей болгондо анан кийин ошентип энткенде анан бир 90-догу сокур чалы болот казактын. Ошол келип туруп анан айтат, бул киши Тилекмат деген киши кандай жатат экен дептир. Кеч киргенде төшөк салганда сол жан башы менен жатат экен. Түн ортосу болгондон кийин чалкасынан жатат экен. Таңга жок болгондо оң жак жан башы менен жатып, анан күн чыкканда туруп кетет экен. Дегенде анан кийин айтыптыр, бул жөнөкөй киши эмес экен. Бул касиеттүү киши экен. Мунун белинде бир жакшы тукум бар. Ошону алып калышың керек дейт. Анан тиги кантип десе анан кийин эми сен барып эле алышың керек деп келинге айтат. Анан кийин ал келин 2 күн өткөндөн кийин келип туруп кирейин десе айтат. Кой, кел жолу, мен сага белимдеги баланы бербейм дейт. Анан ошону менен кетет, анан кетеринде только камчысын белекке берип коет. Ошо келинге. Анан келгенден кийин тиги көлдүн жээги жана шумдук тозуп болгон. Анан кийин тиги төрө айтат, эмне байлык алып барайын, эмне алып барам десе, барганың сендей күйөө балдар жөн эле хан болгондон жөн эле киргенде эчтекенин кереги жок. Канча киши менен келсең ошону менен келгиниң деп туруп анан келип туруп эмне кылышым керек деп белгилеген жер бар ошол жерде момунда. Ошондо жүгүнүп отурасаң, жүгүнүп отуруп туруп анан кийин баягы кирип кетесиң дейт. Анан болуп турду, анан кийин баягынын баардыгын жасамай болгондо Боронбайга айтат да, ай, тиги кызды күйөөгө бербесе, күйөөгө берип коет. Анан күйөөгө берип койгондо эмне кылыш керек деп тигинден анан кийин ошон Тилекматтын атанын жеңеси бар экен. Ошо жеңесине барат да анан айтат, ушундай болду. Сен бүтүн баардыгын алтын ийнең бар эле. Алтын жибиң бар эле. Ошону тигишиң керек дейт. Аны тигиш үчүн Мойтакенин айылында өтүкчү бар экен. Ошо өтүкчүнү алып келет. Анан баягы алып келип тигип атканда шоону чыгып кеткен, анан кийин жалаганда анан ошо тиги келин айтат да баягы аял, өмүр бою ушинтип жалап калгын депти баягы. Ошону менен алгалат, анан кийин баягыны жасап туруп тиги жака кирет, момундай чачтарды узартып ушундай кылган. Анан келатканда, жүгүнүп келатканда, үйгө жакындаганда бул жери келин болуп калган, бул жери апа-апакай болуп калат. Мындай жоолук салган, биякында салган, бияга. Анан кийин айтат, бул келин болуп калган турбайбы тиги дегенде акырын тиги шыбырагында сага да болот, сен алып берем деп коет. Ошол менен анан кирип кетип кесин эртең менен мына төрө эркек балалуу болду деп эле жаап көрсөтүп сүйлөшүмдүк. Анан ошол жерде 1 жума, 2 жума. Мындан келди Тилекмат ата абдан кемингер, абдан ушундай бир кыракы киши болгон экен. Барган жерден бардык маселелерин чечип, ошол учурда биздин кыргыз элинин чечилбеген көп маселелерин чечип, мүмкүн ал киши болбосо ошол учурда көп кыргыздар кырылып, же болбосо тарап кетиши дагы мүмкүн болгон учурлар болгон экен. Ошол үчүн айла сурасаң Тилекматка бар дегенде, айла сурасаң. Андан кийин сурооз, Тилек мырза, сизге ушул коомдук фонддун президенти катары бул фондду эмне максат менен түздүңүздөр? Чындыгында эле бир чети туура, мүмкүн ушул жети атанын ар кимдин өзүнүн өзүнчө фонду бар. Бул жерде силер айтып отурсаңар, ушул мына аксакалдын, силердин ошо чоң атаңар, мүмкүн жети атаңардын бирөө ошондой бир жакындыгыңар бар экен. Сиз ушул фондду эмне максат менен түздүңүз? Биздики коом 1996 жылы баштап иштеп, максат биздики момундай биздики кыргыз элди чогултуп, момундай жардам берип, момундай максат. Үй бүлөнүн момундай ценностини кармап, момундай максатыбыз биздики. Үй бүлөлөрдүн баалуулуктарын, баалуулугун сактап. Бул фонд эмне жумуш кылды бүгүнкү күнгө чейин? Бүгүнкү чейин биздики фонд көп конференцияны өткөздү, международный конференцияны өткөзүп, үй бүлө сактап, анан ден соолукту
Бул фонддун негизги ураны ушу үй бүлөнү бекем сактоо. Бекем сактоо, анан здоровый образ жизни. Ден соолукту чыгарды. Монда пропагандировать здоровый образ жизни мондай фонд. Анан жардам берип. Сизде маалымат барбы, бүгүн мектеп окуучуларына ошо жети атанын таржыма калдары кирген, ошонун ичинде ушул фонддор жөнүндө айтылабы же жөн эле бул кишилердин тарыхы жөнүндө айтылабы? Могу кишилердин тарыхыны айтылат, А силердин ушу фонддун максатында мүмкүн жаңылап дагы бир жаңы маалыматтар болсо бул киши жөнүндө китеп чыгаруу деген максат барбы же чыгарылды беле? Эми биздики фонд тоже биздики моундай Санкт-Петербургда этот памятник атайын эстеликке коюлду. Бул жөнүндө бизге дагы маалымат бар эле. Ошол жана жогоруда ата айтып кеткендей, жанагы ошол Питерге барып, ошо Санкт-Петербургка барып, бул киши ошо маселени чечип келген биздин Россиядагы орус туугандарыбыз мененчи. Анан кийин ошол жерде ошо чечип келгенине байланыштуу же бул эмне ушу байланыштырып турат Санкт-Петербург менен бул кишини? Санкт-Петербургда аныкы баласы Чыныбай окуучу, кадетский корпуста окуучу. Өзү полковник болчу российский армиядан. Тилекмат аке, анан Чыныбай баласы да полковник болчу. Анан Санкт-Петербургда окуган өзү Чыныбай. Анан тияка барган, как раз тиякта договор түзүп мондай, что кыргыздар бул уруу Россияга карайт. Ошентип, ошон үчүн ошол жака эстеликке тургузулуп калды. Мына жакында сентябрда бизде деген дүйнөлүк көчмөндөр оюну, кыргыз элине тиешелүү дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтөт. Ошо дүйнөлүк көчмөндөр оюну Ысык көл жергесинде өтүп жаткандан кийин ушу жети акенин бир символдорун коюу, же болбосо ушу жети аке боюнча бир аз ушу келген конокторго түшүндүрмө берүү, көрүүчүлөр кылыппы, же болбосо бир башка бир маани менен жети акени таанытуу жөнүндө иш пландар жокпу? Мисалы үчүн мына сиздер менен сүйлөшүп отуруп, мага бир ошондой ой келди. Бул адамдардын ошол убакта кемеңгерлиги, элди сактаганы, элди баалай билгени, улутту баалай билгендиги жөнүндө кыргыз жергесинде өтүп жаткандан кийин көчмөндөр оюну ушу жети аке жөнүндө бир кошумча маалымат берсе жакшы болот экен. Ал боюнча пландар жокпу сиздерде? Биздики план бар, бирок биздики өзүбүз коомдо бул государственный программага кирбейт да. Да, ошон үчүн биякта здесь көчмөндөрдү биздики мамлекет жасайт. Биз өзүбүз аракет кылабыз, өзүбүз тигебиз, буюрса тиякта айтабыз. Конференцияны өткөзөбүз, как раз жети атабыздын айтып мондай. Ошондой. Кошумча бир келген конокторго да түшүндүрмө берсе жакшы болмок. Анткени мен билгени, мисалы үчүн биздин кошуна өлкөлөр казак, өзбек, тажик туугандарыбыз, жанагы орус туугандарыбыз, алар ар дайым өздөрүнүн мындан бир нече кылым мурда өткөн кыйын кишилер менен, батыр кишилер менен сыймыктанып, алар жөнүндө дайыма кийинки урпактарга далилдер менен айтып берип турушат. Ошондой эле биздин бул кишилер дагы унутулбаса экен деген ой. Дагы кошумча кандай иштериңиздер бар? Биздики коом моундай орден жасап койду. Тилекмат акенин коомду да, это Всемирная лига граждан и гражданских объединений бар, бизде моундай лигасы бар, как раз за сохранение семейных ценностей. Моундай биз орденди жасап койдук. Эми Аяна Эркинбаева биздики кыз жашынакай моундай пропаганду ведет здорового образа жизни, семейных ценностей. И Скотт Лайвли, американский пастырь, он борется за права семейных ценностей. Ошондой вот. Ошолорго берилген, бул сыйлык берилген. Бул көчмөндөр оюнуна карата да көбүрөөк чыгарып тапшыруу боюнча пландарыңыздар барбы? Биздики пландар бар. Как раз вот буюрса вот азыр обсуждение болуп атат, дагы кимге беребиз. Маегиңиздерге чоң рахмат. Абдан кызыктуу маек болду. Бул көлдөгү жети атанын таржыма калын бир эле ошо Ысык көл жергесиндеги ошол инсандардан тараган укум тукум эмес, жалпы кыргыз эли, жалпы кыргыз журтчулугу билиш керек деген ойдомун. Мындан ары да кызыктуу маек болсо биздин эфирге келип туруңуздар.
Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Ысык көл областындагы Жетакен тарж макалы боюнча маек курдук. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.